Bismillahirrahmanirrahim. Бардык мактоолор бир Аллага болсун. Анын акыркы пайгамбары Мухаммадка Аллахтын салават саламдары болсун. Аллах субханаху ва таала өзүнүн китебинде айтат: Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Лейлатул кадри хайрун мин алфи шахр. Кадыр түн 1000 айдан дагы жакшы дейт. Жана Мужахид ушул тууралуу жөнүндө айтат: ушул кадыр түндө кылынган иш аракеттер жана намаздар дейт 1000 айдан дагы артык дейт. Бул 1000 айы 83 жыл 4 айга тетегилген, кадыр түндөрү жок болгон күндөрдөгүдөй сооп Аллах субханаху ва таала берет экен. Жана бул кадыр түндөгү кылынган намаз, ибадаттар жөнүндө дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтат. Абу Хурайрадан келген хадисте: "Ман қама лейлатал қадри иманан ва ихтисабан гуфира лаху ма тақаддама мин данбихи." Ким дейт ушул кадыр түнүн иман менен соопту үмүт кылган абалда намазын окуса дейт, анын өткөн күнөөлөрү кечирилет деп Бухари риваят кылып айтат. Эмне Ибн Баттал дагы ушул хадисти чечмелегенде мындай деп айтат: иман менен деген максат ушул Аллах Тааладан келген буйрук себептен болуп атат ушул ибадаттар. Жана соопту үмүт кылган абалда Аллах Тааланын калыс өзү үчүн гана, эч кимден бирөө көрсүн, бирөө уксун, бирөө мактасын деп эмес, чыныгы Аллах Таала үчүн кылса дейт, анын өткөн күнөөлөрү кечирилет деп пайгамбар салам ушуну айткан экен. Дагы ушул түндө кайсыл иштер жакшы дегенде Айша энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сурайт экен: "О Аллахтын элчиси, эгер мен ушул түнгө туш келсем, эмне деп айтайын?" дегенде ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат экен: "Кули Аллахумма иннака афувун тухиббул афва фа'фу анни." Аллахым, сен кечиримдүүсүң, кечиримдүүлүктү жакшы көрөсүң, мени кечиргин деп айткын деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйрөткөн экен. Бул хадисти Тирмизи менен Ибн Мажа риваят кылган экен. Эми ушул түндөгү дагы эң бир маанилүү нерселерден Аллах Тааладан кечирим сурап, дуа менен өткөрүш керек экен. Жана бул тууралуу жөнүндө дагы Суфьян Саури айтат: ошол түндө кылынган дуа деп атат, мен үчүн намаздан артыгыраак. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын адети ушундай эле дейт: түнкү намазында дейт, Рамазанда Куранды окуу, дуаны, намазды чогуу кылчы дейт да. Жана Аллах Тааланын улуктугу жөнүндө мындай ой жүгүрчү дейт. Мына бул ушул жакшы, эң бир жакшы амалдардан деген экен. Жана Имам Навави дагы айтат: ошол кадыр түнү дейт, көбүрөөк дуаларды кылыш керек дейт. Жана жалпы мусулмандарга да дуа кылыш керек дейт. Мына бул ушул солих, Кудайдан корккон, имандуу адамдардын белгилеринен деп айтып кеткен экен. Жана кээ бир алымдар ошол кадыр түн менен же болбосо ошол Рамазандын акыркы 10 күндүгү менен түнү менен күнүн тең деп көрөм деп айткан экен да. Имам Шаби рахматуллахи алейхи айтат: "Лейлуха кана хариха." Түнү күндүзгүдөй дейт. Түндө Аллах субханаху таала кандай сооп берсе, күндө да ошончо берет дейт. Имам Шафи дагы Алла рахмат кылсын айткан экен: "Мен ушул түндөрүнө аракет кылгандай эле күндүзү дагы аракет кылганды жакшы деп көрөм" деп айткан экен да. Эми демек урматтуу мусулмандар, ушул берекелүү түндөрдө мусулман эмне кылыш керек экен? Көбүрөөк намаз окуш керек экен, көбүрөөк Куран окуш керек экен, көбүрөөк дуа кылып, Аллах Тааладан кечирим сурап, жана башка жакшы сооп амалдарды кылыш керек экен. Садака берип, зекет берип, ата-энеге жакшылык кылып, туугандарга кайрылып, бейбечараларга боорукерлик кылып, айтор кандай гана жакшылык кылганга мүмкүнчүлүгү болсо, ошол жакшы амалдардын баардыгын кылыш керек экен. Аллах субханаху ва таала ушул берекелүү күндөрдү колдонуп, Аллах Тааланын мээримине бөлөнүп, күнөөлөрүбүздөн таза болуп чыкканга Аллах Таала баарыбызга насип кылсын.